Саламатсызбы? Менин атым Чолпон. Мен сіздерге НПО, башкача айтканда бейөкмөт уюмдар кантип мамлекеттик телеканалда иштеген журналисттердин асылуусуна кабылганын айтып берем. Клубдун журналисттери УТРКнын курамына кирген Алато 24, ошондой эле ЛТР телеканалынын телеберүүлөрүн талдады. Алар аталган телеканалдардын берүүлөрүн 2022 жылдын ноябрынан тартып көрүп чыгышкан. Дал ошол убакытта президенттин администрациясы коммерциялык эмес бейөкмөт уюмдар жөнүндөгү мыйзам долбоорун коомдук талкууга алып чыккан. Бийлик, эгер мыйзам долбоору кабыл алынса, мамлекеттин мыйзамдуу кызыкчылыктарын бейөкмөт уюмдардын уставдык эмес жана мыйзамсыз ишмердүүлүгүнөн коргоо үчүн бекем укуктук база түзүлөт деп эсептейт. Токтосоңуз, мамлекеттин мыйзамдуу кызыкчылыктарын бейөкмөт уюмдардын уставдык эмес жана мыйзамсыз ишмердүүлүгүн коргоо үчүн бекем укуктук база түзүлөт дейби? Бул туюнтма сизди НПО бир балекет кылганы жатат деген ойго түртүп жаткандай сезилген жокпу? Эгер андай болушу мүмкүн эмес деп ойлосоңуз, мамлекеттик телеканалдын кызматкерлери буга бір күндө ишенет. Алар контентти бейөкмөт уюмдар өлкөгө зыянын тийгизип жатат деген мааниде чыгарышат. Алато 24 телеканалынын эфиринде «Кстати говоря» жана «Аспекты безопасности» деп аталган бири-бирине окшош эки программа көрсөтүлөт. Алардын форматы да, алып баруучусу дагы бир эле киши. Ал телеканалдарда эбактан бери иштеген. Мурда 2010 жылдары Финчалгындын пресс катчысы болгон Бердибай Саматов аталган эки программада тең коммерциялык эмес жана бейөкмөт уюмдардын туруктуулукту бузуп жатканы тууралуу берүүлөрү чыккан. Судя по многочисленным публикациям в интернете, по комментариям в социальных сетях, роль НПО и НКО, различных фондов и союзов в подготовке и совершении государственных переворотов, то есть цветных революций, у подавляющего большинства жителей страны сегодня уже не вызывает никаких сомнений. Люди стали учиться различать, где белое, а где черное. Научились отделять мух от котлет. И это важный показатель роста сознания населения. Люди хотят стабильности, а с этими НПО и НКО, очевидно, покоя в стране не будет еще долго. Бул программанын 2022 жылдын 19 ноябрдагы чыгарылышы жалпысынан президенттин администрациясы демилгелеген коммерциялык эмес жана бейөкмөт уюмдар жөнүндөгү мыйзам долбооруна арналган. Программанын авторунун негизги тезистери мындайча: коммерциялык эмес жана бейөкмөт уюмдар катталбай жана отчет бербей иштешет. Ал эми Кыргызстанда бул сыяктуу уюмдардын саны канча, алар эмне иш кылат, эч ким билбейт. Алып баруучу бейөкмөт уюмдарды социалдык көйгөйлөр менен иштеген А1 жана А1сиз деп экиге бөлөт. Саматов жакшы же жаман бейөкмөт уюмдардын мисалында тизмегин дагы келтирген эмес. А вот вы знаете, сколько в нашей небольшой горной республике существует НПО и НКО? Сколько из них бодрствует, защищая права человека, а сколько из них находится в спящем режиме до поры, когда в стране назреет революционная ситуация? Не классическая, марксистско-ленинская, а цветная. Саматов өзүнүн 24 ноябрдагы «Кстати говоря» деген башка программасында чет элдик кураторлорго иштейт деген көз карандысыз укук коргоочулар, эксперттер жана журналисттер тууралуу дагы ой толгогон. Автор өз сөзүнө эч бир далил келтирген эмес, а түгүл мекен саткындары канча турарын болжогон. Частные телекомпании, интернет-издания, блогеры, борющиеся с коррупцией, журналисты-расследователи – все выполняют волю заказчика за вполне определенную плату. Думаю, что плату наверняка немалую, поскольку на кону ведь стоит вопрос, а во сколько ты оцениваешь родину, стабильность и мир в собственной стране. Ушундай эле риторика жаңылыктар сюжеттеринде дагы байкалат. ЛТРдин бейөкмөт уюмдар эмнени көздөйт деп аталган видеосунда журналисттер өздөрүнө ылайыктуу серепчилер аркылуу бейөкмөт уюмдар тынчтыкты бузуучулар деген тыянак чыгарышкан. Баса, материал Бишкекте митинг өткөрүүгө салынган тыюунун узартылышына арналган. Сюжеттин каармандарынын бири укук коргоочу Азиза Абдирасулова. Журналисттер бейөкмөт уюмдарды тек гана Абдирасулованын мисалында өлкөдөгү абалды туруктуудаштырган күч катары көрсөтүүгө аракет кылышкан. Негизи эмне болду эле?
Ноябрдын ортосунда милиция Ак үйдүн жанынан Абдирасулованы күч колдонуп кармап кеткен. Ал жерде Кемпирабад суусактагычын Өзбекстанга берүүгө каршы акция өтүп жаткан болчу. Абдирасулова акцияга катышпаганын билдирген. Бирок райсот ага милицияга баш ийбей койгон деп 3000 сом айып салган. Мам телеканалдын журналисттери укук коргоочунун өзү менен маектешкен эмес. Бирок сюжети үчүн бийликчил ММКнын туруктуу коногу, коомдук ишмер жана юрист Акылбай Кошоевди маекке тартышкан. Ал укук коргоочуну эч бир далилсиз эле каралап, Абдирасулова ишмердүүлүгү үчүн айына $100 алат деп айткан. Абдирасулова баягы илгерки 90-жылдары коррупция күчөп атканда митингтерге аралашып тилеги жакшы болчу. Анан ошондо жанагы чет өлкөлүктөр байкап калса керек, өзүнүн мамлекетиндагы тиги хайд этип эле кыйкырганга жарайт экен деп турган ай сайын бир $100 берип койсо, анан ошон үчүн ошол кто платит, тот заказывает музыку дейт. Ошентип өзүнүн өлкөсүн өзү жамандаткан жакшы касиет эмес. Баш калаанын борборунда митингтерге тыюу салууну жактаган. Ушундай эле өңүттөгү видеону Ала Тоо 24 дагы чыгарган. Сюжетти эл пикири Абдирасуловлардын көздөгөн максаты эмне деп атап алышкан. Бирок сюжетте эл пикирин эч ким сураган эмес. Маекти кайра бийликчил спикерлерден алышкан. Алардын арасында ошол эле Кошоев дагы бар. Батыштын менталитети менен Орто Азия, чыгыш өзгөчө кыргыздардын менталитети, улуттук өзгөчөлүгү таптакыр башкача. Анан бизде жанагы батыштын бир жаман адаттарын бизге таңуулап, туура эмеспи, жанагындай көчөгө чыгып кыйкырыш керек, митингге барыш керек. Анан ошо гонорар алган үчүн кыргыз элинин ынтымагын бузганы туура болобу? Бир эле Абдирасулованын. Бул туура эмес. Негиз жок болсо дагы оппозиция бийликти алыш үчүн болбогон нерселерди негиз кылып атат. Ал туура эмес да. Биз юридикалык жактан дагы так эсеп менен логикага салып, ошол азыркы чечимдер элге пайдалуу экенин билимдүү кишилер билип турат. Бул жерде белгилей кетүүчү жагдай бар. Январдын орто ченинде шаардык сот укук коргоочуга айып пул төлөтүү чечиминен баш тарткан. Кошоев аталган эки сюжетте тең билимдүүлөр бийликтин чечимдерин колдоп жатат. Ал эми каршылар же келисоо, же зыянкештер дегенсип бүтүм чыгарып жатат. Юрист кыргыз менталитетин алыскы батыштыкынан эле эмес, коңшу Борбор Азия өлкөлөрүнүкүнөн дагы айырмаланат деп баса белгилеп айтканын дагы байкасаңар. Бул сиздерге Орусиянын өз жолу бар деп тез-тезден айтылып турган Орусия бийлигинин пропагандасын эске салып жаткан жокпу? ЛТРда Ала Тоо 24 дагы жеке көз карашын Фейсбуктагы колдонуучулар жазган комментарийлер менен бекемдегенди жакшы көрөт. Алардын баары бирдей айтылган ойлор. Бийликке тийбеш керек, ага каршысын айтпаш керек. Митингтердин кереги жок, эл тынч жашагысы келет. Эмнеге митингге чыгасыңар? Баткенге барып Кыргызстанды коргогула. Митингтердин эмне пайдасы бар? Комментарийлерди скриншот кылып көрсөтсө жакшы эмеспи? Аны телеканалдын кызматкерлери жасаган графика менен көрсөтүшөт. Андан улам комментарий качан калтырылганын, ким калтырганын, кимдин постун алдына жазылганын дагы биле албайсың. Комментарий калтыргандардын сүрөттөрү дагы жок. Андыктан бул комментарийди чын эле бирөө калтырганбы, жокпу текшере да албайсың. Мунун баары аталган комментарийлер чын эле бар экенинен, деги эле аны кимдир бирөөлөр калтырганынан күмөн жаратат. Ал эми Кыргызстандын журналисттеринин этикалык кодексинин 24-беренесинде кабарчылар сот сүйүндөн алган комментарийлердин чын бышыгына көзү жетиши керек деп так жазылып турат. Айрыкча жетекчилери, журналисттери эки башка болгон ЛТР менен Ала Тоо 24 сюжеттеринде Фейсбуктан алынган бир эле комментарийди колдонушканы кызыктырат. Анда Азиза Абдирасулова менен анын кызы Гүлшайыр ал дагы коргоочу майлуу жерди династия кылып, менчиктеп алып, кыргыздарга каршы чыккан үчүн чоң акча алышары айтылат. Жалпы айтканда, мамлекеттик маалымат каражаттардын маалымат берүүдөгү негизги өзгөчөлүгү пикирлер тең салмактуу берилбегендигинде жатат. Биз жогоруда тизмектеген теле берүүлөрдө серепчилер, эксперттер, атүгүл авторлар дагы бир эле ойду айтышат. Экинчи тарапка да сөз берели деген түшүнүк жок. Мамлекеттик телеканалдардын журналисттерин угуп отурсаң, НПОну чын эле көзөмөлгө алуу керек экен. Президенттик администрациянын буга багытталган мыйзам долбоору чындап эле жардам берет турбайбы деген ойго келесиң. Бул сыяктуу суроолорго эксперттер андай мыйзамдын кереги жок деп так эле айтып жатышат. Юристтер мыйзам долбоору кабыл алынса, Юстиция министрлиги менен башкы прокуратура бейөкмөт уюмдардын ички ишине кийлигишип, сот аркылуу алардын ишин токтото берет деп эсептешет.
Юрист Айбек Аскарбековтың пикиринде мыйзам долбоорун кабыл алуу жарандык коомго, сөз эркиндигине жана жарандык биригүүгө басымдын күчөшүнө алып келет. Ошондой эле юристтер коммерциялык эмес жана бейөкмөт уюмдар жөнүндөгү азыркы мыйзам долбоору 2014-жылы демилгеленген чет элдик тыңчы жөнүндөгү мыйзамдын долбооруна абдан окшош экенине көңүл бурушууда. Ал убакытта аны дээрлик толугу менен Орусиянын чет элдик тыңчы жөнүндөгү мыйзамынан көчүрүп алышкан. Азыркы мыйзам долбоорунда болгону чет элдик тыңчы деген гана туюнтмасы жок. Бирок бул тез эле өзгөрүп кетиши мүмкүн. Президенттик администрация менен катар эле НПОнун ашынган оппоненти эсептелинген депутат Надира Нарматова дагы коммерциялык эмес жана бейөкмөт уюмдарды көзөмөлдөөнүн өз вариантын сунуштап жатат. Нарматованын бул варианттагы мыйзам долбоору 98%га Орусиянын чет элдик тыңчы мыйзамынан көчүрүлүп алынганы аныкталган. Азырынча Нарматованын мыйзам долбоорунун талкуусу депутат Исхак Масалиевдин айтымында жарым жылга жылдырылганы белгилүү. Орусияда бул сыяктуу мыйзам башкача пикирде кармангандардын оозун басуунун, бейөкмөт уюмдарды, журналисттерди, жарандык активисттерди жана бийликтин саясатына каршылардын баарын куугунтуктоонун абдан натыйжалуу куралына айланган. Ал бийликке чет өлкөнүн колдоосун алып, саясий ишмердик кылган коммерциялык эмес уюмдарды жана жеке жактарды чет элдик тыңчылардын тизмесине кошконго укук берет. Тизмеге киргенден кийин алар, эгерде аталган мыйзамдын көптөгөн талаптарын аткарышпаса, 5 жылга чейин камакка алынуу коркунучуна кептелишет. Анын артында турган идеяларды дүйнө жүзү боюнча авторитардык лидерлер менен демократияга каршы режимдер куралга алып коюшкан.